Өзбекстандан келген конокторду Ноокендеги маданият өткөрүү чегара бекетинен салтанаттуу тосуп алышты. Ал эми жаштар үчүн чегара жок фестивалынын расмий ачылуу аземи Жалал шаарында орун алды. Жаштар границасыз деп мына фестивалды өткөзүп атабыз. Булар бизде мындай бир чегарага жакын жайгашкан областтардын арасында өтүп атат да. Мына Өзбекстандан Андижан, Фергана, Наманган областтары, бизден Баткен, Ош, Жалал Абад областтарынан. Азыр мына Өзбекстандан 30 делегат келди. Ар бир областтан ондон болушуп, мына жаштардын эң активисттери келип катышып отурат. Эки өлкөнүн жаштарынын башын бириктирген иш-чарага Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси да катышууда. Ал Кыргыз-өзбек алкасы күн санап жакшырып баратканын баса белгилеп, жаштар фестивалы тууралуу буларга токтолду. Молодежный фестиваль. Жаштар фестивалы дагы да улантылышы керек. Бул иш-чараны уюштургандарга ыраазычылык билдирем. Жашыл табияттуу Жалал Абад жергесинде өтүп жаткан жаштар фестивалы Кыргыз-өзбек достук мамилесине өз пайдасын тийгизет деген үмүттөбүз. Несет свою лепту в узбекско-кыргызскую дружбу. Катышуучулар 3 топко бөлүнүп, жаштар жана миграция, жаштар жана туризм, ошондой эле жаштар жана билим берүү темасында пикир алышуу жүрөт. Өзбекстандан келген делегаттардын бири мындай фестивалдан эки тараптын тең жаштары өзүнө пайда табат деп ишенет. Мен ойлойман бүгүнкү мана ушул ташкил этилген жаштар форумунан. Мен ойлойм бүгүнкү өтүп жаткан фестивалдан эки өлкөнүн жаштары тең пайда табат. Туризм, илим жаатында келечекте бирге иштешүүгө бүгүнкү форумда жетишебиз деген ойдобуз. Мана ушул форум даырасында эришебиз деп ойлойман. Эки өлкөнүн жаштарынын башын бириктирген фестиваль 3-чү ирет өтүүдө. Буга чейин мындай иш-чара Ошто жана Өзбекстандын Фергана облусунда болгон. Белгилей кетсек, фестиваль 2 күнгө созулат. Анын алкагында туризмди даңазалоо үчүн Токтогул районундагы жайлоолордун биринде улуттук баалуулуктарды даңазалаган көргөзмө жана спорттук мелдештер орун алат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.